Жаз айларынан бери ремонт иштери жүргүзүлүп жаткан Токтогул КЭСиндеги экинчи агрегаттын кайрадан ишке берилишинин натыйжасында 10 жана 11 ноябрда республиканын бардык аймактарында электр энергиясын берүү кыска мөөнөткө үзгүлтүүгө учурайт. Энергетиктер кабарлагандай, бир дагы КЭСте бүгүнкү учурда жана жылуулук берүү түйүндөрүндө эч кандай авариялык кырдаалдар катталган жок. Ушул тапта Токтогул КЭСиндеги ремонт болгон жабдыктардын иштөө мүмкүнчүлүгү сыноо режиминде текшерүүдөн өткөрүлүүдө. Мындан улам экинчи гидроагрегатты ишке берүүдө, анын жанындагы агрегаттарды өчүрүүгө туура келген. Бардык жабдыктарды текшерип көрүү мурдатан пландалып 15 ноябрга белгиленген, бирок аба ырайынын өзгөрүшүнө байланыштуу 11 ноябрда ишке киргизүү чечими чыгып, массалык өчүрүүлөр боюнча атайын график түзүлгөн. Местный обл администрациянын представители менен макулдашылат, госэкотехинспекция менен макулдашылат, өзүбүздүн жетекчилик менен макулдашып, ушундай график түзүлөт. Канча нагрузка жетпегенде ошол убакытка гана 2 сааттанбы, 1 сааттанбы, в зависимости от нагрузки да, канча көлөмдөгү кубаттуулук жетпей калса, ошого карап графиктерибиз бар. Ноябрь айынын аягында Токтогул КЭСинде 4-чү агрегат дагы ишке киргизилет. Ошол учурда дагы электр кубатына чектөө киргизилиши ыктымал. Анткени менен былтыр КЭСтеги 3 агрегат менен гана кыштан чыккан болсок, быйыл бардык агрегаттар толук иштеп, электр энергиясын иштеп чыгуу кыйла жогорулайт. Ал жаңы агрегатты вайт эткенден кийин анын бул агрегатта 60 мегаватт кошулат. Мунун кубаттуулугу. Мурда ал агрегат эски убагында 300 мегаватт гана кубаттуулук чыгарчу максималдуу. Жаңы агрегатты киргизгенден кийин мунун өзгөчөлүгү дагы 60 мегаватт кошулат. Ушул эле агрегат эч кандай дополнительность болгон жок, бирок азыркы жаңы заманбап тетиктер менен 60 мегаватт кошулат. Ошондо 4 агрегаттын тең баарын бүтүрсөк, 240 мегаватт бизге кошумча кошулат. Айта кетсек, акыркы жумада электр энергиясынын керектөө 4 миллион киловатт саатка өстү. Эгер өлкөнүн энергетикалык тутуму учурда 2677 мегаватт керек десе, ошондо суткалык керектөө 55 миллион 435 миң киловатт саатты түзөт. Кечээден бери сууктан улам керектөө жогорулады. Есть неудобства. Буга байланыштуу кийинки суук мезгилде үзгүлтүктөр болбош үчүн Токтогул КЭСине жаңы гидроагрегаттарды киргизүүнү тездетүү чечими кабыл алынды. Эгерде биз 2 гидроагрегатты тең ишке киргизсек, электр кубаты жетиштүү болот, кышында эч кандай көйгөй болбойт. Айта кетсек, өлкөдөгү бардык энерго компаниянын пландык оңдоо иштери октябрь айынын соңунда аяктаган. Мындай жагдай ашыкча жүктөөлөрдөн жана авариялардан сактануу үчүн күз-кыш мезгилине сапаттуу жана ишенимдүү даярдыкты камсыз кылууга өөлгө түзөт. Айжан Омолдошова, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.